Кылымдарды карыткан Ордолуу Ош шаарына 3015 жыл. Шаарыбыздын күн сайын гүлдөп өсүшү, өнүгүү жолуна бараткандыгы, тургундардын эле эмес, келген чет элдик коноктордун да арзуусуна айланган тарыхка бай, берекелүү, ыйык шаар. Ош Борбордук Азия чөлкөмүндөгү эң байыркы шаарлардын бири. Өзүнүн тарыхый географиялык жактан маанилүү жерде жайгашкандыгы, Улуу Жибек жолунун чордонунан орун алып, шаар байыркы дүйнөдөгү ири соода, социалдык, экономикалык, материалдык жана маданий борборго айланды. 3000 жылдык байыркы тарыхка ээ, чыгыш менен батыш өлкөлөрүн байланыштырган кала бүгүнкү күндө кандай өзгөрүүлөргө туш болду, эмнеге жетише алды? Булардын баары тарыхчылардын көзү менен. Ошол эле араб перс жазма булактарында айтылат, Ош шаарынын көркүн ачкан мыкты мечиттери, базарлары, медреселери, андан кийинки тарыхый булактарда Ош шаарынын эстеликтери жөнүндө айтылат. Булар биздин чындап эле Ош шаарынын көркүн ачкан, Ош шаарынын сыпатын ачкан, Ак Буранын эки жагында бойлото жайгашкан жакшы, таза абалуу, мындай айлана чөркөсү көркөмдүү, жашыл шаар болгондугу жөнүндө маанын айтты. Байыркы Оштун дагы бир өзгөчөлүгү шаардын так ортосунда Сулайман тоосунун боорунда жайгашкандыгы, туп-тунук шаркырап аккан Ак Буура суусун баса белгилей кетүү абзел. Эң алгачкылардан болуп, мына мисалы бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып аткан Орус чиркөөсү, ошол эң алгач 1876 жылы коюлган мечит. Кийинчерээк куд ошол эле мечиттин жанында азыркы мамлекеттик администрациянын аймактарында Фергана өрөөнүндө биринчи жолу сейсмикалык станция курулган. Элестетиңиз. Андан кийин ушул эле Оштон тартып Эркиштамга чейин алгачкы Оштон Алай, андан ары Эркиштамга алганчы Трашманке деп коет, жана чакан араба жүрүүчү жол салынган. Калаабыз жылдан жылга өнүгүүгө карай бет алып, алардын көзгө урунтуулары, заманбап бийик имараттардын курулушу, маданий жайлардын көбөйүүсү өнүгүүгө өбөлгө түзүп тургандай. Акыркы мезгилде архитектуралык жактан шаарыбыз бир топ өсүү өнүгүү жолунда. Шаарыбыздын тарыхый өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруп, тарыхый имараттарга жакын жердеги атайын коргоо зоналарын сактоо менен гана иш жүзүнө ашырып атабыз да. Ошон үчүн биз азыр элибизге, шу шаардыктарыбызга айтып кетсек болот. Шаарыбызга сөзсүз түрдө заманбап имараттар курулат, көптөгөн көп кабаттуу имараттар курулат. Буга техникалык жактан бардык мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошо шаарыбыздын атайын тарыхый өзгөчөлүктөрүн сактоо менен бирге да. 800 миңге жакын калкы бар берекели Ош кучагына көп улутту камтып, ынтымак, достук менен шерелештирип, элибиздин жашоо турмушу бакубаттыкка акырындык менен аттангандай. Мындан чейрек кылым өтсө да, шаарыбыз кулпуруп, тургундарыбыздын меймандостугу кылымга тирек болуп, ал эми кечээги жана бүгүнкү шаардын көрүнүшү көз элесиңизге тартылат. Сакталсын суу көздөрү, садагам Оштой жеримде. Ордолуу Оштун эшиги, Орошон билим бешиги болгон калаабыз миңдеген студент жаштарды өзүнө камтып, кесипкөй адистерди Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн даярдап, кут таарыган экинчи борбор берекелүүлүгүнөн эч тая элек. Оштой жериңде Сулайман бирим колдосу. Көптөн күткөн тилектер орундалып, мынтип шаарыбыздын чоң ортосунан орун алган көпүрө өз ишин баштады. Ал эми шаардыктардын жүзүнөн жалаң гана жылмаюунун уртун көрө аласың. Бир келип кетчи Ош жакка. Бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчи Ош жакка. Кылым карыткан Ош шаарынын байрам күнү менен куттуктайм. Элибизди, журтубузду, элде журтта тынччылык, токчулук, байлык, ден соолук, ынтымакчылык болсун. Ош шаарынын күнү менен куттуктайм. Ушу шаарыбыз өнүп өссүн. Шаарыбыз күндөн күнгө биз байкалып атат, күндөн күнгө жаңылануу болуп атат, күндөн күнгө шаарыбызда өзгөрүү болуп атат. Бардык шаардыктарды майрам менен куттуктайм. Ушундай жаңы көпүрөлөр, жаңы курулуштар түшө берсин демекчимин. Кут болсун майрамың шаарым. Шаарыбыз өнүгө берсин, баардыгы бактылуу болсун.
Кыргыз жери Сопсонун кыйласынан Ошсон демекчи 3000 жылдык тарыхы бар. Көпчүлүк туристтерде өзүнүн кооз жаратылышы, ыйык жери, кең пейил эли, шаркырап аккан ак буурасы менен өзүн тарткан Ош шаары бүгүнкү күндө эң алдыңкы, эң кооз шаарлардын катарында. Демек, өнүксүн десек ошубуз, өлчөбөй салым кошуңуз. Улан Момашеров, Кудайберди Дыйканов, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.